саламатсыздар. 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 Жаштар саламатсыздар. 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 Негизинен трассасы 13 км болуп атат биздеги. Анан жаратылыш эмеси катаал болгонуна байланыштуу немени экиге бөлүнгөн бул жердечи. Эки этапка бөлүндү. Мына очистной сооружениябыздагы 500 кубтугу бул жерге курулуп атат. Проект ошондой жасалды. Ошондо тазаланабы саркынды суулар, э? Бул жерден тазаланат. То есть мындай микроб болбойт. 98% таза чыгат. Жаратылышыбызды, мамилебизди өзгөртүүнүн бул эң чоң бир жумушу аткарылып жатат, башталып атат. Бул биздин өлкө башчыларыбыздын негизги саясаты. Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кыдыршаевичтин, биздин башкы өкмөтүбүздүн. Барыңыздарды куттуктайм. Кудай бурса бүгүндөн баштап могу жумушту мына 1 жылдын ичинде аягына чыгарабыз. Бул жактагы өнүгүү аябай катуу кетет. Жаратылыштыбызды да сактайбыз. Өзүбүздү дагы багабыз. Анан ушу жаратылышты көргөзгөнгө шарт дагы түзөбүз. Конок меймандарыбызга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллах. Азыр мына жаратылышка биз аябай айырлуу мамиле кылып атабыз. Анан ошого жараша өнүктүрүү туризм жагынан, туризмди өнүктүрүү жагынан Садыр Нуркожоевичтин аябай чоң тапшырмасы бар. Мамлекеттик кызматкерлердин жана аткаруу бийликтин алдында да. Анан ошого байланыштуу ошо Камчыбек Кыдыршаевичтин эмгеги менен бул жака 386 миллион сом бөлүнүп, азыр мына саркынды сууларды баарын топтоп бир жерге. Анан ошону адан ары төкпөстөн кайра эле баягы возвратный механизм деп жаратылышка кайра эле баягы сугаруу жагынан иштеткенге деп ошо техниканы бул жака тартып атабыз. Бул техниканын өзгөчөлүгү бул заманбап Европада иштетилип аткан заманбап техника. Биз болсо ушу өзүбүздүн мына азыркы Каракой паркын биз сактап кала алабыз да. Себеби дегенде бу жерге эми чынын айтканда эл аябай көп келет. Таштандырылар чыгат, баягы бир туура эмес бир кадамдар жүргүзүшөт. Анан кийин тамак аш ишет, тамак аштан дагы калдыктар калат. Анан ошого байланыштуу бизге сөзсүз түрдө ушу жаратылышты сактап калганга биз ушу азыркы кадамдарыбызды акчасына карабастан ошого азыр аракет кылып алдын ала жасап аткан жумуштарыбыз.